Assalamu alaikum, alaikum assalam. Ustaz, mende bir soru var. Men жақында үйлөнгөнү жатам буюрса, мен үйлөнчү кыз өз кесиби менен иштешим керек дейт. Мен муктаждык болбосо иштебесе дейм. Кесиби архитектор, дизайнер болгондуктан эркектер менен аралашып иштеши керек болот. Мен ошол себептен иштебесе дейм. Ушул маселеге кенен жооп берип коюңузду суранычы. Архитектор, дизайнер жакшы кесиби бар экен, колдонуш керек. Бирок азыркындай жоочун эркектер менен аралашуу эмес. Киши тыйын табам деп үй бүлө талкаланбасын. Урматтуу эркектер, эске алып коелу да. Сиз эркексиз, сиз мусулмансыз. Сиз өзүңүзгө эле эмес, кыямат күнү аялыңызга да, бала чакаңызга жооп бересиз. Даюс, кызганбаган, каякта жүрсө жүрө берсин деген эркек даюс 5-7 жыттабайт деген. Бирок кызгануу да чеги менен да. Болор болбогон нерсеге деле анан кызгануу топалаң чыгара бербей. Андайлар дагы бар, ал жакшы эмес ал. Ар бир нерсенин ортосу жакшы. Ошон үчүн иншалла бул келинчеңиз Кудай кааласа мынакей дизайнер болсо, үйдө отуруп деле дизайнерлик иштерди кылса болот. Азыр интернет маркетинг болуп кетти. Вообще сону болуп калды. Үйдө отуруп эле иш кылчы. Өткөндө бир улуу адамдын сөзүн айттым го, өткөнкү сабакта. Жаштарыбыздын оңолуусу, өсүүсү илимде. Эркектердин оңолуусу, өсүүсү мечитте. Аялдардын оңолуу, өсүүсү үйдө. Бузгунчулардын өсүүсү, оңолуусу түрмөдө. Алар тиякта оңолот. Эл бузарлар, жер бузарлар. Үчүнчү мына жердеги аз айтып атканыбыз, архитектор, дизайнериңиздер бул жакшы кесип. Бир азыркындай неме тапсак болот да, иштесе болот. Машалла, көп немелер. Ошолор менен иштешип, кайсы жерде эркектер менен ушундай, то есть мындай сүйлөшө турган, учураш эме боло турган, мамиле кыла турган, договор кыла турган, ушундай кыскартып айтканда байланыш боло турган жерлер болсо, сиз өзүңүз болуңуз, жаныңызда болуңуз, чогуу иштерди кылгыла. Биздин суроо, аял эрден ажырашкандан кийин сөзсүз 3 айдан кийин нике өтөбү? Же 1 айдан кийин кошулбай, бирок нике окутуп алса болобу? Жок. Ажырашкан аялдар, талагын алган аялдар 3 айыз мөөнөт күтүш керек. 3 айыз көрүш керек. Андан кийин гана башкага турмушка чыга алат. Ушул 3 айыз мөөнөтүн идда деп коет шариятта. İddası bitmeyince nikah ise nikah ötmeydi.